Административдик ресурс бар болгон үчүн бизде добуш сатып алууда болуп атат. Анткени бир партия же канча партия болсо дагы алардын колунда административдик ресурс болуп, атаандашы бул деген арзаныраак, анан оңой болуп атса, башка партиялар административдик ресурс жок болгон үчүн колундагы турган каражатты колдонот да. Вот эгерде бизде административдик ресурс колдонбой калса, анда добуш сатып алуу дагы азаят. Бүгүнкү учурда 5 миллион сом бул көп акча топтогон, урдабаган, коррупцияга аралашпаган, таза ниет менен катышкым келет, мен жаңы билимим, жаңы сунуштарым бар деген аракет кылгандарга бул өтө бийик чектөө болуп калыптыр, өтө бийик босого болуп калыптыр. Ал бүгүн көз көрүнө. Ошентип бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө катышыш үчүн кандайдыр бир чоң акчага ээ болгондор гана мүмкүнчүлүгү бар экен. Көпчүлүк учурда ал чоң акчага ээ болгондор, мисалы сөзсүз түрдө бай эмес, алар коррупцияга аралашкандар, ууруга аралашкандар көпчүлүк учурда. Ошондой бир башка бир коркунучка биз дуушар болуп калыптырбыз. Ошол форма 2-ни аябагандай көп пайдаланып атышкандыгы маалым болуп атат да. Аябагандай көп. Мисал үчүн Кочкордон Бишкекке алып келип жатат деген бир Facebook'та маалыматтар жүрөт. Башка жакта деле ошондой бир шаардан бир шаарга же болсо бир райондон бир районго, бир айылдан бир айылга ошондой мындай шайлоочулар көчүп жатат да. Бул эми өтө мындай туура эмес көрүнүш. Биринчи кезекте бул албетте жана шайлоого катышып аткан кандидаттардын мындай туура эмес аракетке барып аткандыгын көрсөтөт. Себептегенде эми ал баягы шайланып калайын деп, бирок өзүнүн участкасынан ошончо добушту ала албай калам деп, анан башка участкада же болбосо башка жанагы кандидаттын участкасындагы өзүнүн туугандарын, жекжатын же болбосо жакындарын, тааныштарын ошол алып келип өзүнүн участкасынан добуш бердиртип, анан депутат болуп калайын деген мындай аракет болуп атат да. Маанайды, сын пикирлерди байкап жүрдүк, ошол чагылдырылыптыр. Биринчи эле кезекте ошол билимдүүлөр келсин деп атышат. Өтө чоң одоно ката кетирген, же деги эле сүйлөй албаган жазылган тексттерин, анан ар кандай ушундай таң калтырган, суроо туудурган инициатива, демилгелерди, сөздөрдү айткан убактар өтө көп болуп, менимче эл арасында, карапайым шайлоочулар арасында ушундай көз караш, сын көз караш калыптанып калган болчу да. Бизде ушу депутаттыкка ар кандай жанагы даярдыгы жок, билими жок, саясат же мыйзам чыгаруу жагынан дүйнө таанымы жок, билими жоктор келип алган деген. Мыйзам долбоорун бир күнү кабыл алып коюшту. Себеби эмне үчүн? 3 күндөн кийин алардын жумушу бүтөт. Алар каникулга тарап эле, шайлоо менен иштеп эле, анан 1-сентябрда келишет. Вот ошону караганда мындай оптом мындай айткандай чийки мыйзамдардын долбоорун көрсөтүүгө чыгарып, добуш берилип ушу менен чыгып атат да. Ошол Бишкек Ош анан ар бир региондон 0,7% добуш алыш керек. Эстеңиз? Мисалы ошол эле 0,7% боюнча эсиңизде болсо 2011-жылы го дейм, бүтүн Кыргызстан БШК менен кырылышып, биринчи кутукташып өттү деп, анан кийин кайтадан ошол пайыздардын аркасы, талкуусунун аркасы менен мисалы бүтүн Кыргызстан кирбей алган жок кеңешкечи. 3 шектөө турат. Анан кийин эми азыр эски саясатчылардын баардыгы айтып атат, элдин баары элечи, бүт региондор жаңылар келсин, жаңы муун келсин, жаштар келсин. Жаштар ал бул 3 тоскоолукту эч качан ашып өтө албайт. Аша албайт. Бул ошол азыркы шайлоо, азыркы биздин мамлекет башкаруудагы ошол олигарх, коррупцияга байланыштуу же болсо ошол мамлекеттик кызматкерлер клан болуп калбадыбы? 30-40 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштеген адамдар бар. Өздөрү иштеген ар кайсы кызматтардын кээде министр, кээде премьер-министр, кээде посол, кээде депутат болушуп, андан кийин алар балдары келип атышат. Ошондой ошол муниципалдык же мамлекеттик кызматта турган бүт жашоо бою иштеген кландар да пайда болуп калды да. Анан ушул 3 талап, 3 тоскоолдук кайрадан ошол эле системадагы адамдардын келишине шарт түзөт да. Например, Европада элдер партияга ишенет биринчи себеп. Анан кийин мамлекет ишенет.
партиялар мамлекетке келип, бийликке келип башкарат. Ар бир партиянын идеологиясы бар. 3 түрлүү партия бар. Консервативдик, либералдык жана социал-демократия. Ар бир шайлоодо консерваторлорго добуштарын берет, алар 4 жыл башкарат. Ал жерде 4 жыл сиз 5 жылдык эмес. Эмки алар убадасын чече албаса, анда башка партия бар. Например, либералдык. Аларда колунан эчтеке келбесе, социал-демократтар эмки шайлоодо бийликти берет. Ошон үчүн ар бир партия аракеттенет да шайлоону утуш үчүн, кимдин колунда болот белгисиз. Ошон үчүн аракет жасайт. Мисалы үчүн Эстония 96% адамдар ошол жакта онлайн интернет аркылуу шайлашат. Кары картаң дебей, жаш дебей, бардыгы тең онлайн неме кылышат, шайлашат. И алардын чыгымдары ушу шайлоого болгон көбүн эсе аз да. Биз ошого түшүбүз керек. Эгемендүүлүктү алгандан берки жогорку кеңештерде эң алсыз уятка калган парламент болду деп. Мында толук негиз бар. Аны көрүп эле атабыз. Анан эң негизгиси элдин үмүтү, чоң үмүт арткан да. Ушул жогорку кеңешке келген бийликтерге ошол үмүт акталган жок. Негизи эле убада берүү жагынан биздин парламент, биздин бийлик аябай март келет. Бирок ошол убаданын аткарылышына келгенде анчалык мындай жоопкерчилик жок да. Биринчиден, ушундай тенденция азыркы өзгөчө оор убагында турабы, тура эмеспи? Бул биринчиси. Экинчиси, кызматкерлердин негизи кызматта болуп партиялардын тизмесине кирүүсү бул этикага, анын өзүнүн принциптерине туура келеби, туура эмес. Бул экинчи көйгөй. Үчүнчүсү ал мыйзамдуулугу боюнча. Биздин мыйзамдар билесиздер кантип жазылат. Кээде алар туура эмес болуп калышы мүмкүн. Кээде туура болуп жазылып калат да. Эң негизги нерсе бул мыйзам гана эмес, бирок кызматкерлердин этикасы боюнча жана принциптери боюнча да болуш керек да. Мыйзамдуулугу боюнча айтып кетейин, мыйзамда ошол жазылып калыптыр, чындап эле. Кызматкерлер шайлоо убагында өзүнүн кызматына кетпей деле ыйгарым укуктарын токтотуп коюп, шайлоого катышып келгени ушундай макул берилген экен да, мүмкүнчүлүк бар экен. Чындап эле мыйзамга ошентип жазылып калыптыр, бирок ал адилеттүү практика эмес. Алар өзүнүн иштеген жериндеги ыйгарым укуктарын токтотпой, бошотулуп, ошо менен кошо шайлоого кетиши болгону адилеттүү болмок деп ал айтып кетти. Ошо БШКнын мүчөсү айтып атат. Анткени биз баарыбыз көрүп атабыз, бул практика туура эмес. Мыйзамда жазылган болсо делечи. Бараткан партия демек биздин эгемендүүлүгүбүздү садага чаап, Орусиянын ураанын, Евразия деген ураанды көтөрүп аткандын өзү, демек ушу былтыркы айткан сөзү менен быйылкы жасап аткан партиянын уюмунун башчысы катары урааны менен өзүн өзү далилдеп отурат да. Ошол былтыркы сөзү мына андан да бекемделди. Керек болсо биз деген былтыр эгемендикке жетиштик десек, эми беребиз деген сөздү айтып аткандай болуп атпайбы? Актанууга мүмкүн эмес да. Коомчулук деле бекеринен тынчсызданган жок да. Демек ошол байланышты коомчулук сезип атат да. Туура сезип атат, менин оюмча. Туура сезип атат.